Саламатсыздарбы? Кабинет министринин мүчөлөрү, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сизди кыргыз эли күчтүү финансист катары билет да. Анан сиз айттыңыз 403 миллиард консолидированный бюджетти киргиздик. Анан 5 миллиард казинодон түшөт дедиңиз, 5 миллиардка чейин дедиңиз. Ушул башка ички булактардан эмес, тышкы булактардан алып келсек болот беле, башка дагы? Бар эле болот да. Анда 280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 280 миллион долларды. 245 мектеп ЧС'тин деңгээлинде турат. Аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей атпайбы ошо? Мен айтканым 403 миллиард дагы жетпей атат. Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Мына ушул жерде отурган 90 депутаттын айтканын баарын аткарайлы десек. Анан деньги никогда не бывает лишним. мен айта турган нерсем ушу 5 миллиард, ушу 403 миллиардка влияние береби, бербейби? Берет. Бир тыйын дагы берет. Контрольно кассовый машина үчүн эмне үчүн жанталашып атат? Мен азыр айтып атам, дүйнө 1 миллиард деген кечирип коебуз, Бактыбек Каныбекович. 1 миллиард деген 1 сомдон курулат. Биз болгон источниктерди, мына сиздердин тапшырмаңыздар менен, президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен болгон ички өзүбүздүн резервтердин баарын карап атабыз. Мына контрабандисттер менен согушуп атабыз. Алар деле биздин жарандарыбыз. Сиздерге эң чоң рахмат. Мына азыр машинелерин ошо контрабанда менен алып келген товарлардын баарын конфискация кыла баштайбыз. Бүт баары менен. Эми аны жакшы көрүнөм десем, мен деле отура бермекмин. Мына бекитилген планды бердиңер, аткарып койдум деп эле. Бирок андай болбойт атпайбы турмуш? Бүт өзгөрүп атат. Азыр импорт менен көз каранды элек. Калганын баарын азыр эми Кыргызстанда чыгарышыбыз керек болуп атат. Технологияларды алып келиш керек. Завод станокторду. Ошонун баарына эле керек акча. Эң туура, бирок ушул мыйзамды кийинчерээк алып келсек болбойт беле? Азыр сиз айтып аткандай сырткы булактардан иштебейлиби? Логистика өзгөрүп атат азыр дүйнө жүзүндө. Мисалы, жардам бериңиз. мынакей сунуш катары мен сизге айтып коеюн, мына оң рулдуу автоунааларды киргизейли. 1 жыл же 2 жыл мөөнөтүн коюңуздар. Биринчиден автопаркыбызды жаңылайбыз. Экинчиден мына логистика азыр талап кылып атат мына коңшу өлкөлөрүбүзгөчү. Ушул жагынан иштеп, ушул жагынан көрбөйлү. Эми Аллах Таала тыйып салган нерсени биз алып келип киргизип атабыз. Туура, менин берде кесиптештерим айтып атат. Биз светтик мамлекетти жашайбыз деп. Бирок биздин мамлекетибизде 90% мусулмандар да. Алар менен талкуу кылсаңыздар болмок бул маселени. Сиз 6-чакырылыштын депутатысыз, туурабы? Туура. Сиз ушул мыйзамды сиз өзүңүздөр кандай добуш бердиңиз эле? Сиз өзүңүз жеке өзүңүз кандай добуш бердиңиз эле бул мыйзам? Мен ушул мыйзамга 2012-жылы финансы министри болуп кеткем. Мен каршы болгом. Мынакей. Финансы министр катары жаппай эле койгула деп сурангам, бирок тилекке каршы биздин коллегалар ошол эркинде ушундай чечим кабыл алган. Мунун тарыхын айтып коеюн сиздерге. Бакыт Жетегенов деген депутат игровой автоматтарды эле жабам деп киргизген. Законду. Анан сен деген казинолордон акча алып алгансың го, эмне үчүн казинону жакпайсың деген сөз тарагандан кийин, анда казинону дагы жабам деп, мен кеткенден кийин уже казинону дагы жаба турган законду кабыл алып алган. Ал жөндөн жөн эле жабылып калган эмес. Мына ошол эркинде спорлордон чыкканда, анан Бактыбек Каныбекович, мен сизге айтып коеюн. 20% оң рулдуу машинелер 80% өлүмгө алып келип атат. МВДнын статистикасын карабайсызбы? Степ вагон эмес эле смерть вагон болуп калды бүгүнкү күнү. Элди ташыба десек болбой, ташып атпайбы? Жок. Анан азыр сизге статистиканы айтып коеюн, сиз суроо бердиңиз. 1.415.000 машина бизде учетто турат. Болгону 20-25.000 машина 5 жылга чейин. Bir 100 машинеге чейин, 100.000ге чейин машинебиз, bir 10 жылга чейин экен. Калган 1.200.000 машина 15 жылдан ары экен, эски машиналар экен. Ошонун ичинде оң рулдуу машиналар дагы бар. Биз каршы эмеспиз, бирок азыр иреттеп алайлы да. Азыр мына МВДга бердик, 2 эсе ДТПнын баарын азайтсын дедик. Азыр ушул эки оң рулдуу машина менен элдерди перевозкасын токтотолу деп токтото албай атабыз да.
Бирок Андан чоң акча түшпөйт. бирок каттоо жүргөн жок да. Оң рулдуктар келип атканы менен туурабы? Армениядан келип атат, башка жактан келип атат. Бүгүн дагы каттоо жүрбөйт. Жанагындай өлүмдөрдүн баары болуп атса жүрбөйт анда. Өлүмдөрдүн баарын эреттеп алайлы, ДТПнын баарын азайтайлы, 2 эсе 3 эсе. Балдарыбыздын баарын азыр мына школдордун баарын жаап атабыз. Мурун аябай көбөйүп кеткен школдордун баарын аттестациядан өткөзүп атабыз. 40ка чейинки балдардын баарын жаңы права бергиле десем, азыр эми Садыр Нуркожоевич дагы жок, андай катуу кетпегиле. Улам ким нарушать этсе, ошолор переиздавать этсин праваларынын баарын. Кайра тактап турсун өзүнүн билимдерин, ошо машина айдай тургандарын деп, азыр кичине деген кетип баратабыз да. Же болбосо биздин кабинет министров 40ка чейинки, же болбосо 30ка чейинки балдарыбыздын баарына день рожденияларына право подарить эткендердин баарын кайра жаңы бир жолу правилаларды кайра тапшыртып, автошколдордун баарынан кайра өткөзөлү деген ниетибиз бар эле да. Кичинеден өтөйлү деп атабыз. Акылбек Үсөнбекович, ошон үчүн сиз айтып атпайсызбы? Мен көп мисалдарды келтирип кеттиңиз го. Башка иштерди кылайлы, тигини кылайлы, муну кылайлы деп. Мен сизге бир сунуш катары эле муну айтып атам. Муну сиз айтып атасыз, казиного кыргыздардын жарандары ойнойт деп. Мен сизге ушу сунуш кылат элем, транзит катары эле колдонбойлу муну. Эмне колдоно албайбыз? Колдонсок болот да.